Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн кезектеги коногу кылмыш укугу жана криминология кафедрасынын окутуучусу Догдурбек Осмонов агайыбызды чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы. Кандайсыз агай? Жакшы. Менде бир кызык суроо да. Сөзүбүздүн башында эле ушуну сурап алайын да. Өзүңүз юрист болсоңуз, азыр мына съемка башталганга чейин айтып атасыз, 7 башкы прокурорду Кыргыз Республикасынын. Баары сиздин окуучуңуз болгон экен. Бирок атыңыз Догдурбек, атыңызды сизди доктор болсо деп ойлосо керек. Бирок сиз юрист. Доктор болбой, юрист болуп калдым. Мунун өзүндө таржымалы бар. Мен датасы боюнча 9 майда төрөлүп турмун. Атам болсо Улуу Ата Майкендик согушка катышкан киши. 9 майда ал төрөт үйүнө барбайт. Эртеси күнү барса айтат, сиздин келинчеңиз эркек бала төрөдү десе, анан ой, анда мен анын атын Жеңишбек коем дептир да. Десе, ошол төрөттү кабыл алган доктор айтыптыр. Эми жеңиш күнү жалпы элдин баары майрамдайт. Ал эми балаңызды 10 май кылып жазбайлыбы? Ошондо 2 күн майрамдайт. 2 күн майрамдайт депчи. Анан атын ким коюпчу? Докторбек коюп коюптур. Ошо мен доктор менен байланышкан. Ошон үчүн Докторбек болуп калдым да. Кандай бул кесипти тандап калдыңыз да? Эми 33 жылдан ашык эмгектенип. Кесип тандоо негизи ар бир жаш муунда чоң маселе астына койгончу. Мен өзүм кичкейимден эле юрист болом деп максат койгом. Ушул боюнча көп чыгармаларды, китептерди окудум. Мектеп учурунда дагы, мектептен кийин дагы. Мектептен кийин мисалы үчүн мен 1975-жылы мектепти бүтсөм, ушу юридикалык факультетке 7 жолу окууга тапшырып, 7-синде өткөм. 7 жолу? 7 жолу окууга. 6 жолу тапшырып өткөн эмессиз? 7-чи жолу гана, Ошондой болгон да. Аны өткөндөн кийин анан ушунчалык кыйналуу менен окуп өткөндөн кийин бул окуунун маңызын чыгарайын деп, майын чыгарайын деп окуп жүргөн убакта көп китептерди, аны көп кыйын, мыкты, опуттуу юристтер менен дайыма акылын угуп, аларга көп суроо берип, ушул кесиптин өзгөчөлүктөрү эмне деп өзүмө жыйынтык чыгарып жүрдүм. Анан окууну бүткөндө менден улуу жалпы Кыргыз элине таанымал агайлар бар. Алардын бирөөсү Сатыбеков Сакан Сатыбекович, Левитин Леонид Исидорович, ал киши менин дипломдук ишимдин жетекчиси болгон. Ошо киши мугалим болосуң деген алып калган да. Ошондон бери кылмыш укугу жана криминология кафедрасында 1985-жылдан бери мына 36-жылдын бүгүнкү күнгө чейин студенттер менен студенттерге лекция окуп, ушул кылмыш укугу боюнча бул юристтердин арасында эң бир чети оор, бир чети кызыктуу окуу предметин билим берип келатам. Билим берип келатасыз. 85-жылдан бери быйыл 36 жыл. Ар бир жылда канча студент бүтөт сиздердин кафедраңызда? Эми юридикалык факультетте күндүзгү бөлүмдө 3 поток бар. Потокто ар биринде 110-120 студент, ошондо 350 студент бир жыл күндүзгү бөлүмдө окушат. Бир эле күндүзгү бөлүмдө. Ал эми сырттан окуу бөлүмүндө 150 студент окуйт да. Ошондо 500га жакын студент, значит жылда 500 студент билим алышат. 500дү ошол 500дүн мисалы үчүн мен орус потогунда уголовное право деп орусча лекция окуйм. Ал эми кыргыз потогунда болсо кыргызча лекция окуган лекторлор бар да. 500дүн мейли демеди группада мисалы үчүн 15 бала болсо, анын 5-өө бүтөт, оны бүткөнчөктү окуудан чыгып калат эмеспи?
500'dүн жарымын алган күндө деле 300 болсун. 300'ü 36 жылга көбөйткөндө сиздин Кыргызстандын жарымынан көп жараны сиздин окуучуларыңыз болуп калат экен. Эми санын айтсам, бул 1000-2000 юрист эмес. Бул 15-20 миңдин тегерегиндеги юристтер болот. Бирок өзгөчөлүк айта турган нерсе, мына 85-жылдан 93-жылга чейин юридикалык факультетте күндүзгү бөлүмдө 50, анан кийин 75 гана студент окуган. Ал эми сырттан окуу бөлүмүндө ашып кетсе 50 студент окучу. Ошол 50-нүн, мисалы үчүн, биринчи курска студент болуп өтсө, значит, окууну бүтүп атканда бир 35 гана окууну бүтчү да. И ар бири, мисалы үчүн, юристтик кесиби менен жумушун аркалачы. Ал эми азыр болсо рыноктук экономиканын тушунда эми ким юрист болгусу келсе, аларга эч ким тыюу сала албайт экен. А кыргыз элинде мен юрист болом, мен экономист болом деген жарандар, жаш буундар көп. Анан юрист болом десе ким тоскоолдук кылыш керек? Ар ким өзүнүн билимин ушинтип жогорулатып атат да. Ал эми мамлекет аларга юрист деп кызмат береби деген сөз келгенде, мен берден бир айтып кое турган кызык нерсе бар. Биз биринчи Кыргыз Республикасынын эгемен Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алганда граждандар эмгекке болгон укугунан ажырап калган. Орусча айтканда, граждане Кыргызской Республики на данный период времени не имеет права на труд. Ошондой болгон укук жок. Биз эмгекке болгон эркиндик бар да. Ким кайсыл эмгектин түрүн, кесипти тандагысы келсе тандай берет. Бул эркиндик. Анан диплом алгандан кийин кааласа иштейт, кааласа ал кесип менен иштебей коет. Бул дагы эркиндик. А бирок укук жок. Бүгүнкү күнгө чейин жок укук. Бул туурабы? Бул туура. Анткени себеби укук деген түшүнүк бар да. Ошол укук, мисалы үчүн, милдет менен эриси алкаланган түшүнүк да. Эгер мисалы үчүн мен эмгекке болгон укугум бар болсо, билимге болгон укугум бар болсо, анда мамлекетке милдет жүктөлөт. Ал милдеттүү түрдө менин укугумду аткарылышына шарт түзүш керек да. А эгер мисалы үчүн эмгекке болгон укугум бар боло турган болсо, мамлекет анда мага ушул алган билимим боюнча кесип кызмат ордун бериш керек эле да. А бул эркиндик болгон үчүн мамлекетте мындай милдет жок. Сен кесибиң бар экен, юрист экенсиң, сизге мындай кызмат деген андай милдет жок. Милдет жок. Ошон үчүн укук жок болсо, милдет да жок болот да. Негизи мен буга чейин көп окучумун. Өзү юридика тили абдан ийкемдүү, бай тил. Бир тамгадан сөздүн мааниси дагы, иштин жүрүшү дагы баарын өзгөртсө болот деп. Юристтердин кыйындыгы дагы, сабаттуулугу дагы ошону канчалык деңгээлде билет деп. Бул азыр сиз айтып атсаңыз, мен ошо ынанып эле атам да. Себеби укугубуз жок эмгекке, бирок эркиндигибиз бар. Эч ким менимче ойлонбосо керек. Укугу болгондо кандай шартта болмок, эркиндиги болгондо кандай шартта болуп турат. Айырмасы эмнеде? Жакшысы, жаманы, менимче бул жөндө сөз да болгон эмес. Биз юристтер муну мыйзамдын мазмунун студенттерге дарс окуганда ар бир сөзүн, анан ар бир тамгасын көңүл бурдурабыз. Анан ошонун мазмунунан деле эмес, мазмунунан дагы ошол сөз эмне жыйынтык алып келиш керек. Ошого чейин үйрөтөбүз да. Ар бир сөзгө маани беребиз. Мына юристтер менен журналисттердин бул жагынан окшоштугу бар. Мисалы үчүн, журналисттер сиздер кооздоп, анан көбүрөөк, анан жакшыраак башка бирөөлөргө оюңарды жеңил, оңой жеткирсеңер, күчтүү журналистсиңер да. Ал эми биз юристтер болсо, ошол ар бир колдонулган сөздүн мазмунун толук ачып бере алсак, туура колдонсок, анда биз жогорку кесиптеги адис катары башкалар тааный баштайт да. Туура. Эми мен билгенден сиз азыр негизи эле бизде акыркы
күндөрү абдан көп өзгөрүүлөр болуп атат, күтүлүп атат, жүрүп атат. Ошолордун бири башкы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан сунушталып аткан жазык кодексинин жаңы проектиси. Биз билебиз 2017 жылы бул сунушталган, 2019 жылы күчүнө кирген, мыйзамдуу күчүнө кирген. Биз азыр ошол күчүнө кирген мыйзамдар менен жашап атабыз да. Бирок эмне себептен кайрадан бүгүнкү күнү каралып атат бул? Эмне себеп болду буга? Азыр башкы прокуратура жаңы уголовный кодекстин жаңы проектисин комиссияга салды. Сиз ошонун мүчөсүсүз да, комиссиянын мүчөсү? Мен ал комиссиянын мүчөсү эмесмин. Бирок багы эркин катышуучусу болдум башында. Значит, эмне себептен дегенде, ошол комиссияда иштегендердин бир экөөсү айтты: агай, келиңиз, сиз 35 жылдан бери ушул кылмыш укугу сабагы менен алып урушуп келатасыз. Сизден тереңирээк, кененирээк билген адис жок. Ошол себептен келип өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, көз карашыңызды билдириңиз деп. Анан биринчи эле ошол комиссиянын иштеген ишине катышканда ушул мыйзамдын аталышы боюнча сөз болуп калды да. Эми буга чейинки, мисалы үчүн, уголовный кодекс кыргыз тилинде жазык кодекси деп которулган да. Жазык кодекси. Жазык кодекси. Ал эми жазык кодекси деген бул өзү котормо туура эмес. Мисалы үчүн, юристтердин укуктук түшүнүктөрдү журналисттер же болбосо ошол сөздүктү карап коюп, котормочулар ошол сөздүн өзүн эле колдонуп коет да. А юристтерде антип колдонуу бул анчалык туура эмес деп мүмкүн эмес эсептелинет да. Жазык деген бул эмне? Жазыгын өтөө. Жазык деген бул жаза менен тыгыз байланышкан сөз да. Мисалы үчүн, эгер кылмыш, бир адам кылмыш жасай турган болсо, ага жаза колдонулат. Ошол ага учур чакта, мисалы үчүн, ал жаза колдонулду. Учур чакта. А өткөн чакта болсо, ал жазыгын алган деп коет. Ал жазасын тарткан деген сөз да. Анан жазык деген сөз бул уголовный кодекс менен мындай байланышпай калып турбайбы? Чын эле ошондой экен. Ал эми уголовный кодекстин өзү эки чоң укуктук түшүнүктү камтыйт да. Биз ошону үйрөтөбүз. Биринчиси бул кылмыш жөнүндө өзүнчө чоң окуу бар. Мисалы үчүн, каякта учебниктер бар болсо, Россиянын Федерациясынын учебниктерин карасаңыз, учение о преступлении дейт да. Кылмыш жөнүндө чоң илим да. Анан жаза жөнүндө илим. Ошондо кылмыш, жаза уголовный кодекстин мазмуну. Анан мен ошол комиссияга айтып түшүндүрдүм, кылмыш, жаза кодекси деп өзгөртүү болуш керек. Туура. Ошондо бул так, толук котормо болот эле депчи. Болду, сунуш кабыл алындыбы же? Ошол эле күнү комиссиянын отурумунда айтылган ойду колго салуу менен ошондон жазык кодекси кылмыш, жаза кодекси деп которулуп калды да. Эми агай, сиз демейде мугалимдер деги эле мугалимдер эмес, баардык кесипте теоретиктер, анан практиктер деп бөлүнүшөт да. Негизи кандайдыр бир кесипке үйрөнүп атканда бул жана базалык билим алуу, теориясын билүү бул маанилүү. Бирок жашоо, чыныгы жашоодо, реалдуу жашоодо кээде теориялык чечимдер же көз караштар, аныктамалар дайым эле дал келе бербейт. Сиз айтып атасыз 85-жылдан бери билим берип келатам деп. Ал убакта Советтер Союзунун жаза, кылмыш кодекстери, мыйзамдары иштөөчү да. Туурабы? Ооба. Билим берүү системасы да ошондой болчу. Азыр болсо 2021 жыл, көз карандысыз мамлекет, бир эле көз карандысыз эмес, биз көз карандылыктын ичинде 3 жолу чоң бир революция деп аталган мамлекеттик бир кайра жаралуу деп аракет кылабыз да эми эле. Ал канчалык деңгээлде болуп атат,
Бул эми тарых күбө болот. Ошондой бир этаптарды өткөн мамлекет катары азыр кандай айырмачылык менен иштеп атабыз да сиздин жаңы баштаган мугалимдик убагыңыздан бери? Эми эгер кылмыш жаза кодекси боюнча сөздүн тарыхый жагын алып карай турган болсок, анда мен окуган жылдары Кыргыз СССРнин уголовный кодекси, Кылмыш кодекси бар болчу. Ошонун мисалы үчүн ошонун мазмунун үйрөнүү менен билим алдык да. Кыргыз Республикасында бул кылмыш менен байланышкан мыйзам 1922 жылдан башталат да. Ага чейинкисинде мисалы үчүн эгер адат салтты бузуу боло турган болсо, же болбосо шариятты бузуу боло турган болсо, анда бузуучулук болгон да. Шариаттын мыйзамдарын, анан кийин када салттын мыйзамдары, жана аксакалдар соту деген түшүнүктөр азыр кайра жок, аксакалдар соту эмес, бул жерде жок. Адат, обычный право деп коет да. Ушундай түшүнүк да бар. Ушундай түшүнүк бар. Мисалы үчүн уголовный кодекс кабыл алынганга чейин Кыргыз элинде кылмыш болгон. Анда соттошчу, жоопкерчиликке тартчу. Ал кайсы немен тартчу? Адаттын шарты менен тартчу. Бир мисал адам өлтүрүү кылмышын жасап кое турган болсо, анда жаза колдончу. Ошону бийлер, кун төлөөчү, бийликтер, бул судья деген сөз да, сот деген сөз. Ошол бийлик өзүнүн өкүмүн чыгарчу дагы, анан кийин кун төлөө киргизген. Адаты кун төлөө да. Анан эркинен ажыратуу мына азыр колдонуп аткан жаза жок, бирок уруудан чыгарып салуу деген жаза бар болчу да. Мисалы үчүн сен кылмыш жасадың, мындан ары биздин элден жер котортуп, тескери башка жака жасашың керек депчи. Бул уруучулук жашоодо эң кыйын, оор жазанын бири да. Анткени себеби уруудан чыккан адам башка урууга кирүүсү мүмкүн эмес. Жок, кириши мүмкүн, бирок ким болуп кирет да? Андай укуктар менен кире албайт. Андай укуктар менен кире албайт. Алар менен тең укуктуулук боло албайт. Алар деген же кул болбосо дагы бирөөнүн малын кайтарып, биздин сөз менен изгой ошондой болуп калмак да. Анан Кыргыз СССР түзүлгөндө 1922 жылы уголовный кодекс кабыл алынды. АССР. Ошондо бир кызык нерсе да. Биз Кыргыз АССР болуп 24 жыл болуп атпайбызбы? Ал жылдары бизде уголовный кодекс кабыл алынган эмес. 24-жылы РСФСРдин, Россия Федерациясынын уголовный кодексин түздөн түз колдонуу жасаганбыз да. Кыргыз СССРнын биринчи уголовный кодекси 1960 жылы кабыл алынган. Ага чейин РСФСРдин уголовный кодекси Кыргыз Республикасынын территориясында колдонулган, иштелген. Ал эми 60 жылы кабыл алынган уголовный кодекс Кыргыз СССР 61 жылы 1 майда күчүнө кирген. Ошол кодекс СССР мамлекети талкаланганга чейин ошол иштеди да. Мына мисалы үчүн мен ошол уголовный кодексти окуп, үйрөнүп, анан кийинки кабыл алып аткан уголовный кодекстерди окуп, анан студенттерге үйрөтүп келатам. Мен 4 азыр уголовный кодекстин, кылмыш жаза кодексинин мыйзамдарын бири-бири менен салыштырып, өзүмдүн оюмду кенен мүмкүнчүлүк бар турбайбы сизде? Тажрыйба бар. Агай, ушул жерден бир кызыктуу суроо пайда болуп атат да. Сиз айтып атпайсызбы, биз 1924 жылдан 1961 жылга чейин РСФСРдин кылмыш кодекси менен жашаганбыз деп. 61 жылдан гана тартып биз Кыргыз СССРинин кылмыш кодекси менен пайда болду. Эми бир суроо. Бул кылмыш кодекстери жердин шартына, элдин пейлине, салт санаасына көз каранды болушу мүмкүнбү? Эмнеси менен айырмалыш? Себеби жаза деген бул Россияда болобу, Германияда болобу, же болбосо бир Африкада болобу, бир жерде кылмыш. Баары эле бир жерде кылмыш да. Ал эми жаза болсо, мына азыр айтып атам го, Кыргызга өзгөчөлөнгөн жазанын түрлөрү бар болчу. Ал эми СССРдин убагында, мисалы үчүн 15 союздук республикадан турдук да. Ошол 15 союздук республиканын уголовный кодексинин, мисалы үчүн кылмыш
жаза кодексинин негиздерин кабыл алганда биринчичи. Значит, негиздери бардык союздук республикалардын уголовный кодекси негизинен ушуга дал болуш керек. Анан кийин өзүңөрдүн өзгөчөлүктөрүңөрдү киргизесиңер. Ал мисалы үчүн Кыргыз СССРнын уголовный кодексинин бирден бир өзгөчөлүктөрү бул 2 же андан көп аял алууга мыйзам тарабынан бөгөт коюлгандагы кылмыш жоопкерчиликке тартылат деп көрсөтүлгөн. Же болбосо калым төлөө. Калым төлөө. Мисалы үчүн аялды калгандан калым төлөө? Азыр кыз урдоо деп атпайбы? Ошондо кыз урдоо болуп, анан кийин же үйлөнгөндө калым төлөй турган болсо, бул кылмыш катары каралган да. Бул салттуу эмеспи калым төлөө? Эми унифицированный уголовный кодекс деп атабыз. Мисалы үчүн бул Россияда калым төлөө жок да. Анан СССРда жалпылаштырганда калым төлөө бул феодализмдин калдыктары деп. Калдыктары, белгилери деп. Бул салттан арылышыбыз керек деп, анан кийин унифицированный жалпыга окшош уголовный кодексти кабыл алуу процесси жүргөн да. Таң калыштуу. Өзгөчөлүктөрү мына ушундай да. Эми мына жерден айтып кете турган нерсе, кейде мага аябай көп суроо берет да. Мыйзам кабыл алынган, ал иштебейт депчи. Жок. Биз мыйзамдын маанисин жалпы мына жөнөкөй эл кейде түшүнбөй да калат да. Мына СССРдын убагында сүткорлук үчүн спекуляция. Уголовный кодексте жоопкерчилик бар болчу да. Ошол сүткорлукту, алып сатуучулукту жоопкерчилик киргизгенден улам бул рыночный экономиканы мисалы өстүрбөй кармап турган да. Мынакей социалисттик өндүрүштү бөлүштүрүү ыкмасын толугу менен кармап турганда. Рыночный экономиканы ошол бир эле статья оздуктап турган турбайбы? Бир эле статья берене кармап турганда. Ал эми ошол статьяны беренени жоюп койду эле. Мисалы үчүн экономикада алып бияктан товар алып бер, тияка сатып бер, пайдасын көрө бер. Болуп калды да. Бул сүткорлук боюнча. Ооба. Мисалы үчүн Советтер Союзунда коррупцияны кантип кармап турган? Кандай статья менен? Андай статья жок болчу. Негизинен коррупция деген өзү бул социалдык көрүнүш да. Социалдык көрүнүш. Ал эми СССРдын убагында коррупцияга мисалы үчүн жол бере турган эч бир шарт болгон эмес. Бирөө жарым коррупция жасайт дегенге шарт түзүлгөн эмес да. Ал эми мунуга эгемендик алгандан кийин муну рыночный экономика, базар экономикасы кабыланып өнүккөндөн баштап, мисалы үчүн элдер көбүнчө мунуга пайдага, акчага, байлыкка маани берип калды. Анан ошо акча менен байланышкандан кийин коррупциянын тамыры ошол жакта экен да. Анан болушунча көбүрөөк кандайдыр маселелерди чечүүдө, болушунча көбүрөөк байлык топтойм, материалдык жактан байыраак болоюн деп, анан жанагы коррупциялык жолго кеткен ошол себептен да. Бул базар экономикасынын бирден бир бузулган бир шлейф сыяктуу, мындай бир немеси сыяктуу турбайбы? Ошондой болуп калды да. Бул кааласак болору. Бул этаптан өтүш керек мамлекет. Bundan өтөбүз да, бирок Кудай буйруса. Кудай буйруса, эгер мыйзамдарды аябай тыкат жазып, анан кийин так колдоно турган болсок, мындай шарттардан өтүп кетебиз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул этаптан мыйзамдардын жолу менен өткөн жакшыбы же жанагы орусча айтканда естественный жол менен, убакыт менен өткөн жакшыбы? Себеби биз билебиз да, Кытайда мисалы үчүн коррупция үчүн акчасына карабайт, миллиардерсиңби, өлүм жазасы бар. Бизде мына азыр гана практикалап этилип атат, миллиондогон акчаларды мындай штраф сыяктуу. Эми ал аябай бай, көп урдаган адам үчүн ал деле мисалы неме эмес экен да, проблема эмес экен, көйгөй эмес экен. Негизи төлөп койот. Мамлекетте кылмыштуулукту жок кылуунун бирден бир себеби бул адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатуу да. Мисалы үчүн көп батыш Европаларында көп динге тутунган мамлекеттерде
мына көптөрү азыр чет мамлекеттерге чыгып келген шарттары болот атпайбы? Барып келгенде эми уурлук кылмышы жок да. Японияда мисалы үчүн бул жерден тамак ичкенде бир буюмуңду калтырып койсоң, 2 сааттан кийин келип кайра ошол буюмуңду ошол жерден алып кетип атасың да. 2 күндөн кийин келсең да алып кетесиң. 2 күндөн келип алып кетет. Эмне себептен алып кетет? Анткени ошол жерде жашаган адамдардын аң сезими ошондой жогорураак деңгээлде да. Ал ойлойт да башка бирөө бул буюм мага тиешеси жок. Ал бул буюмга тиги адам муктаж. Менин акым жок. Ал мен алган акым жок дейт да. Эгер мисалы үчүн алып кое турган болсо, эми карап туруңуздар, кылмыштуулуктун жана ооздуктоонун дагы бир шарттары бул видео наблюдение коет атпайбы? Ошондо мисалы үчүн бирөөнү уруксатыбы же атайлап алып кетеби же багы эме тайное дейт да, жашыруун алып кетеби, алып кетүү мүмкүнчүлүгүн бербейт да тигичи. Видео наблюдение. Ошол себептен мисалы үчүн биз жашаган чөлкөм, биз жашаган обстановка, ошол кылмыш жасаганга, кылмыш жасабаганга ыкташ керек да. Ал эми мисалы үчүн коррупцияны жок кылуу мүмкүнбү дей турган болсо, мүмкүн болот качан? Эгер ошол бийлик органдарындагы мекеменин жогорку кызмат ээлеген кызматкерлердин иш аракетинин бардыгы көз алдыңда болсо да. Ачык болсо. Мисалы үчүн Японияда мекеменин же өндүрүш ишкананын жетекчилери кимди алат? Значит, конкурс жүргүзөт дагы, жетекчини алат, аларга айлык бербейт да. Айтат, сиздин айлыгыңыз ушул мекемеден обязательно жанагы кошумча наркы прибыль алып келиш керек. Ошо прибыльден 5% сиздики деп коет. Миллион иштейсиңби, миллиард иштейсиңби, 1 сом. 10 миллион прибыль алып келе турган болсо, ошонун 5% анын айлыгы алгандай иштейт. Ал жерге коррупцияны эч качан допускать этпейт. Сиз азыр аябай жакшы сөз айттыңыз да, жанакы видео наблюдение боюнчачы. Менимче эң чоң, эң жакшы көзөмөл жүргүзгөн видео наблюдение бул адамдын өзүнүн ички жан дүйнөсү, аң сезими. Анан эми бизге окшогон жанакы кандайдыр бир өткөл этапта өтүп аткан каттуураак уктап калсаң шымың чечип кеткен мамлекетте менимче мыйзамдын гана күчтүүлүгү иштейт болуш керек деп ойлойм. Азыркы жанакы кылмыш жаза кодексине жаңы проектисин түртүп атканыңыздар, аны элге сунуштап өзгөртөлү деген аракет менимче ушуну жакшыртууга дейм. Биринчиден мен ойлойм, башкы прокуратура ушул кылмыш жаза кодексинин жаңы проектисин, анан уголовно-процессуальный кодекс дейт, ушу эки мыйзамды жаңы проектисин комиссияга талкууга салды. Комиссия өзүнүн ишин жасап, мен айтып атам го, ошол комиссияда иштедим. Мен өзүм оюмду ошол комиссиянын мүчөлөрүнө айттым. Ошону колдоо кылды да. Эми карап турсаңыз, мунугу жакында эле Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынды. Бул жаңы конституция. Эми жаңы конституция кабыл алгандан кийин буга чейинки иштеп аткан юридикалык күчүндөгү мыйзамдардын бардыгы ошол конституцияга дал келиш керек да. Көп нормалар бири-бири менен шайкеш. Анткени кайсы мыйзам болсо дагы конституция биз негизги мыйзам деп атабыз. Туура. Ошонун багыты менен кетет да. Гарант катары турат да бардык мыйзамдар. Конституция бардык мыйзамдардын атасы. Мисалы үчүн уголовный кодекс, эгер конституция өзгөрө турган болсо, ошого өзгөртүүгө, толуктоого, бул бир эле муктаж да. Кылмыш, жаза, жарандык, башка мыйзамдардын бардыгы. Бардык мыйзамдардын бардыгы барып такалчу жери өзөгү конституциялык. Бул абдан маанилүү турбайбы? Эң негизги, ошон үчүн конституция бул негизги закон деп айтат да, негизги мыйзам. Тогдурбек агай, чынын айтайын, сиз менен сүйлөшүү мага мындай абдан жагымдуу болуп турат да. Дагы көп сүйлөшсөк жакшы болмок, бирок билинбейли уже 30 минуттан ашык сүйлөшүп турбуз азыр. Мен ойлойм, дагы биз убакыт таап сүйлөшөбүз. Анан дагы бир
абдан дагы бир жакшы каалоом. Эми азыр сөзүңүздүн башында айттыңыз, менин бүтүрүүчү окуучулардын арасынан 7 башкы прокурор чыкты деп. Эгер муну билгенде мен деле режиссер болбой же журналист болбой юрист болмок экенмин деп ойлоп койдум да өзүм ичиме. Эми бул жеке адамдын тагдыры да. Мен жана айтып атпаймынбы? Жаш кезде, мектепти бүткөн кезде багы өзүң көңүлүңө жаккан жакшынакай кесиптин ээси болуш керек да. Анан кесип тандоо бул адамдын жашоосун, образын тандоо экен да. Мисалы үчүн жана актерлор эмне себептен ал кесипти тандап алат? Анткени себеби анын жашоо образы ошо менен, жан дүйнөсү ошо менен болуш керек да. А сиз журналист кесибин эмнеге тандап алдыңыз? Анткени себеби мына эки адам же болбосо адам менен коомдун ортосундагы коммуникацияда. Сиз ошону байланыштырып, анан жалпы элге маалыматыңызды берип атасыз да. Сиздин кесип өзүңүзгө жагат, мисалы үчүнчү. Ал эми юрист кесиби мага мен тагдырым менен байланышкан кесип болуп калды. Өмүрүм ушу кесип менен аркалап кетет көрүнөт. Менимче азыр 7 болсо, биз Кудай буйруса дагы менин окуучулардын арасынан 14 окуучу башкы прокурор болду деген убакытка жетип, анда да сүйлөшөлүк. Сиздин келип ачык, сонун мындай жөнөкөй тил менен мыйзамдардын өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге да.